Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар, Чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн күнгө бейшемби, бүгүнкү Чак түштү мен Шекербек Адылов алып бармакчымын. Бүгүн биздин студиябызга элдик таланттар келген экен. Алгач тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Гүлүмкан Кушпакова келип отурат. Ошондой эле Элзат Кожомбердиева жана айтылуу Алай жеринен Арзыкан Коралиева апабыз турат. Мынакей Таладан Улбүбү Иманкулова апабыз келип отурат. Ошондой эле Гүлкайыр Жусуева жана Жумабүдүн Шерали Өрсбай Абдыкадыров атындагы төш белгилеринин ээси Туаза талант деп айтып тааныштырып келебиз ар дайым. Кубаныч Эсеналиева апабыз келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Маанайыңыздар кандай? Жакшыбы апа? Маанайыңыз жакшыбы? Чарчаган жоксузбу? Эми жаңы эле башталды да, мына Чак түш чарчабай отуруп туруңуз. Бир саат мына ырдайм деп келдиңиз. Элдин көңүлүн көтөрөйүн деп келдиңиз. Анткени баягы чалыгып чарчаганда түштө чай ичейин деп үйүндө отурган айылдагы апаларыбыз, аталарыбыз бүгүн кимдер келген экен, кандай ырдашат экен, кайсы ырларды ырдайт, бир угалы деп отурган болуш керек да. Андыктан мен да ойлойм, бүгүн ушул студиядан көрүп аткан көрөрмандардын көңүлүн сиздерди көтөрө алат деп ойлойбуз. Ошондуктан баягы сөздү азыраак, ырды көбүрөөк кылалы деген ниетте турабыз. Себеби эми маданий музыкалык көрсөтүү болгондон кийин ыр жакшы да, ырдайын деп келгенден кийин ырдаш керек. Андыктан баарыңыздар маанайыңыздарды көтөрүп бир жакшы чыгармаларды аткарып бериңиздер деген ойдобуз. Мына атыда Гүлүмкан, затыда Гүлүмкан дегендей жакында сирендер гүлдөй турган учуру сирендей болуп кийинип ушул келип турган кез экен. Анда ыр кезегин шак эткизип эле Гүлүмкан Кушпаковага берели. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жакшы болот. Кутмандуу кыргыз элем. Камчыбек Жусупов агайыбызга таандык, оонуна таандык. Өмүрлөш болсом сизге мен деген ырды аткарып берип койгонго уруксат этиңиздер. Бар иш менен кабылып калдым сизге мен, карашың кандай дүрбүтүп калтырагай басып өтенем, карашың кандай дүрбүтүп калтырагай басып өтенем. Salamım aytsam sizge men, sanaga batам бүт бүгүн. Түйшүгүн колдон талашып, түгөйлө шай болсом сизге мен. Түйшүгүн колдон талашып, түгөйлө шай болсом сизге мен. Жатып түш көрөм, азапка салдың бүт бүгүн. Өткөрүп бирге өмүрдү, өмүрлү шай болсом сизге мен. Өткөрүп бирге өмүрдү, өмүрлү шай болсом сизге мен. Өткөрүп бирге өмүрдү, өмүрлү шай болсом сизге мен. Түгөйлө шай болсом сизге мен, өмүрлү шай болсом сизге мен. Баракелде барар болуңуз, кимге өмүрлөш болсоңуз да бактылуу болуңуз, капыстан барып басып калбаңыз. Мына ушундай жакшынакай чыгармалар карачы, не деген сөздөр, не деген обон керемет. Ушундай чыгармалар дайыма элибизде, журтубузда жарала берсин. Сиздер элге жеткирип ырдай бериңиздер демекчимин. Анан Элзат айым мына комузду колго алып келип отурасыз. Негизинен эле баягы чыгармачылык менен ушул
жумушту айкалыштырып иштеп келатыпсыз. Негизинен ушу элге дагы өзүңүз айтып кетсеңиз, азыр жана сүйлөшүп отурдук, ошол жеңил өнөр жай тармагы азыр бизде эң мамлекетте бирден бир өнүктүрүп аткан убак, өнүксө деген дагы тилек бизде. Ушул башка тарапка дагы азыр жакшы кыргыздын мыкты кийимдери жакшы сапатта чыгат деген сөздөр угулган сайын сүйүнүп аткан учурубузда сиз өзүңүз айтып кандай иштеп атасыздар дегендей. ТР канал телекөрүүчүлөрү, жалпы жамааты. Мен ошо азыркы айткандай эле жеңил өнөр жай тармагында эмгектенем. Тикмечи болуп иштейбиз. Ушул тапта ошо көп жакшы нерселерди ушул элден үмүт кылып жүргөн кезибиз. Ушул бизди колдоп коштоп турушса, биз ушу тигип аткан кийим кечелерибиз ушу чет жакка көбүрөөк чыгып, ушу жогорку жакта иштегендер көбүрөөк бизге салымын кошсо деп турабыз. Ошонан эми ошо өнөр жолу менен экөөнү бирдей алып кетиш азыр жакшы эле буюрса. Жакшы, анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Эми ошо сиздерге арнап Жеңишбек Шамшиев агабызга таанымал Угузчу бир сөз деген чыгармасын аткарып берип коеюн. Жакшы болот. Айтайын десем бирдеме, негедир жүрөк жалтанат, жүрсөк да дайым биргеле, биргеле. Негедир жүрөк жалтанат, жүрсөк да дайым биргеле, биргеле. Эй, баракелде. Унчукпас уяң немени, ушинтип кыйнай береби, уусун же балын татырып, угуз чайы бир сөз дегениң, дегениң. Уусун же балын татырып, угуз чайы бир сөз дегениң, дегениң. Уусун же балын татырып, угуз чайы бир сөз дегениң, дегениң. Ey, баракелде, бар болуңуз. Эми Арзыкан апа, мында Арзыкан алайдан чыккан сулуусуң деген ыр бар да. Илгери Шекербек Шеркулов алайга барып чыгарган экен, илгери деп коем. Балким сизге чыгарганбы, ким билет эми, Анан өзүңүздү мына балдарымдын баары музыкант деп атасыз, ушундай музыка тармагында ыр жандуу дейсиз. Балким сизди тарткандыр, кандай? Бизде мындай, менин балдарым өзүм алайдан болом. Бул балдарым үй бүлө боюнча баарыбыз таланттуубуз. Мен өзүм үй бүлөм дагы, кайын журт жагым дагы эки жактан тең таланттуубуз, Кудайга шүгүр. Бүт турдагандыр экен. Анан чоң бала музыкант, неберем да музыкант. Окуусун бүтүп, мектепте мугалим болуп иштеп атат неберем. Ушу Кудайга шүгүр, ошентип ырдап,
Жакшы мындай жакшы күндөр, жакшы тойлор болгондо чогулуп, ырдап, ушинтип жүрөбүз. Ай баракелде, ушундай үй-бүлөлөр бар болсун, мынакей кайын журттагы, берки журттагы, аркы журттагы бардыгы ырдап отурса жакшы да. Чырдап отургандан көрө, ырдашып, сырдашып отурганга не жетсин, мынакей балдарыңыз да сизди тартып ошол музыка тармагында экен иштеп атыптыр. Келиңиз анда эми бир атайын Алайдан келгенден кийин bir tanışıp жибериңиз эми биздин көрөрмандарга. Мейли. Мен эми ушу Карымбет Осмонбетованын Айоо деген ырын аткарып берейин. Көйкөлүп жаткан шиверде көп карап кетсе баспагы күзгүдөй тунук булакка сен топурак уштап чачпагы кумурска майда экенде тебелеп аны жанчпагы чабалга чоңду көрсөтпөгө чын эле сага айтканым аягына зеккүрдөргөн аягымын кан үндөрдү өзгөчө жаным аягын сен элдиресен деп жүргөндө карың асты карабай кан жаным сен деп жүргөндө өнөкөт кылбай жашыңда сен орунсуз кабак түйгөндө Адамга бүткүн талайдын назыге жүрөк турбайбы жүрөктүн тонуп сезиминен жан менен кургуп ырдайлы кырсыктуу күн деп калтырбай кыянат жаштык кылбайлы Aşıktı suyun okurani bak tekenin ılgaylı Aşıktı suyun okurani bak tekenin ılgaylı Анан эфирдин жүрүшүндө дагы суроо беребиз. Азыр эми кийинки кезекте уул бүбү апабыз мынакей уул бүбү деп эле атыңыз айтып турат, ошо сизден кийин уул келсин деген го. Ооба, 11 туугандын ичинен 4-сүсүмүн. Анан уул деле келген жок, анан дагы бир кыздан кийин келген. Сизден кийин келди. Жок, мени бир кыздан кийин. Уулга окшоп калганым эле болсо, мындай мүнөздөрүм. Акталадан болом, жашым 74-тө, бир уул, бир кыздын энесимин, 5 неберем бар, 4 чөбөрөм бар. Эл катары кыбыра оокат кылып жүрөбүз. Ишим болсо, Улуттук университетте 33 жыл иштеп, пенсияга чыгып, Асыр Сокулуу району Атбаш айыл округунда Арсыкан экөөбүз бир айылда жашайбыз. Экөөңүздөр жашайсыздарбы? Бир айыл. Бир айылда экөөңүздөр чоң. Экөөбүз жашайбыз десеңиздер, мен ойлотпойм. Айылыбыз бир айылыбыз. Тамашалап атам. Анда мына ушул китепканада иштедим дедиңиз, Улуттук университетте. Университетте бир эле жерде иштедим, 33 жыл иштедим, Улуттук университет.
бир жерден көгөргөн экенсиз да караңызчы. Ана пенсияга чыкканда сокулукка кетти. Бирок 4 күнүм Актала куртка. Жакшы, келиңиз анда. Кайсы чыгарманы аттап бересиз? Мен Асыл Эгинчиевдин Гүлгүн жашын ырдап берейин деп атам. Мускалапан вариантында жаңы эле үйрөндүм, жаңы эле үйрөнүп аткам. Ошону ырдап берейин деп атам. Үйрөнүп атасызбы? Үйрөнүп атканда келип атат да. Жаңы үйрөндүм дегеним да. Бар болуңуз. Ошол дайыма ошол балдарыңызга акыл насаат айтып,
ел менен жүрө бериңиз демекчимин. Эми Гүлкайыр Жүсүбова, сиз дагы өзүңүздү тааныштырып айта кетсеңиз. Аргаңыздар катактуу кыргыз элин. Бүгүнкү күнүбүз бир жакшы күндөрдөн болсун деп ушу энелер, эжелер баштап ушу ыр күн кылак деп, ыр майрам кылак деп сиздерге келип отурабыз. Ушул бүгүнкү түштө, чак түштө чай ичип отурган энелерибизге, эжелерибизге, аталарыбызга ошол жакшы ыр арнап отурган маалыбыз. Мен дагы элиме, журтума ушу Сүйдүм Төлөкованын сөзүнө жазылган эл алдына келе турган аттуу ырды каттырсам. Жакшы болот. Обону ашыралы айталы атабызга таандык. Ömür çirkin ötüp barata. Ökünüzsüz şattı yaşadı, olgaydın dep kaptay kaptarı. Bir otağı şair zamanda, Japjaş boydon gelip yaşağın. Yarsa daha kızı kırdalı, emgekten emeldin jırgalı. Şankıldağan şairın menen, el aldında gelip dırdağı. Şankıldağan şairın menen, el aldında gelip dırdağı. El aldında, jurt aldında gelip dırdağı. Баракелде бар болуңуздар. Анда баягы ырды кайра кызыталы, улам кызытып дагы ким кандай ырды айт деп турат болуш керек. Ошондуктан Гүлүм Канайымга кайрадан ыр кезеген берели. Кайсы чыгарманы аткарасың? Жыргалым. Жыргалым канакей. Жыргалым угуп жыргадым дейле келиңиздер кана. Баракелде, карачы, жас улам келген сен кандай жана ырлар ырдала баштады. Жастагы быйыл негедир кечигип дегендей жаркырап күн чыгып, элибизге, жерибизге бир дыйканчылыктарга иш берип,
Bu yıl özgöçö tokçuluk, arzançılık bolsa eкен деген tiлектерди айта кетели. Анда кайрадан эми Елизат айым сизге бир кезең берели. Мен ошо Стамбулов агабызга таандык, жүзүнө күлкүң жарашып деген ырын ырдап берип коеюн. Аппак нур окшоп айдагы, албырып жүзүң жайдары, тамылжы етектеп калгандаң табалып айгалап айламды. Билгизгим келди оюмду, бир да сөз таппайм орунду, канчалык кайрат кылсам даң калтырак басат оюмду. Жодурап көздөрү карашып, жүзүңө күлкүң жарашып, өзөккө түшкөн өрт болор өзүңдөн калсам адашып, өзөккө түшкөн өрт болор өзүңдөн калсам адашып. Бара келди барыңыз. Карашы кандай гана керемет чыгарма. Эми Арзыкан апа баягы мына ырдап атасыз созолонтуп, негизи эле жаш кезде ырдачу элеңиз. Кайсы жерде иштедиңиз? Кандай кызматта? Мен жаш кезимден ырдап жүрөм. Алай районунда Санек станция деген организацияда 25 жыл иштедим. Ошол жерде биз да айылдык жанагындай Кыркөсе, Сармерден дегендер уюшулуп жүргөн маалдарда ошолорго катышып ырдап жүргөнмүн. Анан бул жака келип ушундай апаларга кошулуп дагы ушу ырдап атасыз. Карылыкты кичине эскерип ырдап жүрөбүз. Жакшы. Келиңиз анда дагы ырдап бериңиз анда. Эми азыр Таалайым сенде деген ырдаткан. Sen gülsün men da gülsün de, gülkünde koşu yürüsün de, esinden takırı çıkmadın sen. Elesin kızgı, süretin kızgı, Senin calılı bayrağı, gel bir et çolpon aydağı, dek kurttan nazik sezingen ay. Ümüttü saldın, ümüttü saldın, ümüttü saldın.
Көz yaşlı gündürün bir üzük par güldürün yürekte kaldı tübeli kuvancım sende talayın sende talayın sende yürekte kaldı tübeli talayın sende kuvancın sende talayın sende vay sügönüm talayın sende kuvancın sende talayın sende vay sügönüm. Barakelde, bar bolunuz. Oşo ırdap жүрөрүңүz, карыбаңыз, ыр деген бул баягы адамды жашартат дейт. Ошол жашарып, балдарыңыздын кашында аман болуңуз. Анда кайрадан эми Уулбү апабызга келели. Ыр кезекти берели. Ой, мына Айымхан апанын ошо айтпады тиги асыккан ошо апалар менен ырдап баштадык деп. Ошентип баштадык, азыр бардык жерде эле элдин баары ырдап чыгып атат. Көчмөндөр, тиги булар, спортсмендер бардыгы биздин көңүлүбүздү көтөрөт апалардын. Биз дагы ошолордун катарына кошулуп өзүбүздүн көңүлүбүздү өсүп көтөрүп, эски илгерки ырларды унуткарбай ырдап жүрөлү деп эле ырдап атабыз. Жакшы. Азыр мен сен кызыл гүл жайнаган деген ырды Жайнатыңыз, кызыл гүл. Келеңизчи. Sen kızıl gül jaynagan, men bulbul vakta sayran. Sen bir bana ben bana, jarığını kanat iseke. Jaylanama, jaylanama, jaylanama. Ey barakallah. Sen paraxot gölleri, jemen gemeçin aydan. Baş koşup canı getirdi, bağımdı da gana dolkun baylaganda, baylaganda, baylagan. Var çaktan oy, büyüttün oy kotarkanda. Burulup bakka sayragan, buldun igana diline. Çarçatma da, çarçatma da, çarçatma. Burulup bakka sayragan, buldun igana diline. Бар болуңуз, оорубаңыз, узак жашаңыз демекчибиз. Анда кийинки кезекти Гүлкайыр Жусуевага берели, келиңиз. Рахмат, мен дагы Дербишхан Ажиевке тандык балалык кес деген ырды аткарып берсем. Köktönü bolu
жашını төккөнүбү мен атайылап бир кайрылдым кечере бир жашыма ойноп жүрчү өстөнүдү мен атайылап бир кайрылдым кечере бир жашыма ойноп жүрчү өстөнүдү. Ey barakalla. Еске албай келе чаңдыр төккөнү жар борунда жаркын гүлдөр издери аларда жок бирок эсте калыптыр чулка сенин менен издери аларда жок бирок эсте калыптыр чурка бөктөн сенин менен издери. Görücü kıyal çirkeni şaşkanı göz keleste beş kökölüdü yaşarım banalık eski düşü boşunca bayka bakın жүрөгүмдүн сыздары Ey barakalla. баалык эски түшү болсунча байка бакын жүрөгүмдүн сыздары билбептирмин жүрөгүмдүн сыздары. Ey barakelde бар болуңуздар. Эми баягы эненин тилегинен өткөн тилек жок дейт. Ушул жерде эки апабыз отурат. Ушул апаларыбыздын бир жакшы тилектерин угуп коелу. Мына билимдүү убактыбыздагы жыйынтыктала баштады. Арзыкан апа бир жакшы элге журтка бир тилек айтып коюңуз, каалоо тилек. Медейиз ушу баарыбызда ушу заманыбызда эл журтубуз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун дейбиз. Ушу заман тынч болсо дар жок жакшы ден соолук болсун баарыңарга, ушу бала чакаларга. Ушул жылыбыз жакшы жылдар болсун, токчулуктун, молчулуктун, тынчылыктын жылдары болсун. Ушул Элтер каналы силерге дагы эң жакшы ийгиликтерди каалайм. Ушу бизге окшогон апаларды, жакшы таланттарды көп чыгарып, ушулардын алкыштарын ала бергиле. Ушу баарыңарга ушу ден соолук, узун өмүр каалайм, тынчылык каалайм ушу. Рахмат айтканыңыз келсин. Сиз айтасыз, шашпаңыз, мен бериптен кийин айтыңыз келиңиз. Мен башым. Эми айдам катар келет, айта бериң. Жанагы жаңы келген президентибиз аябай бизди алдыга жылдырып, карапайым элдин күткөнүнө айлыктын көбөйүшү, пенсиянын көбөйүшү. Мен ишин өзүмдүн оюмда ушуну айтам. Элге тынчтык тилейм, жерге тынчтык тилейм. Ошонун ичинде баардыгыбызга, ушу жерде отурганыбыздын үй бүлөбүз, тууган урушканыбыз бүттүк Кыргызстанга жалпы тынччылык келсин, токчулук, молчулук келсин. Жакшы, мына айтканыңыздар келсин, жакшы тилек жарым ырыс дейт. Сиздердей апаларыбыз бар болсун, жакшылыктарды тилейбиз.
не болгон күнү дагы ушул мамлекетибиз өнүгүп өссүн дейбиз. Мына сиздер жакшы бир даярданып келген экенсиздер. Ошол Кыргыздын жери керемет да, Кыргыз жери керемет. Ошол бир кезде Кыргыз эл акыны Түмөнбай Байзаков атабыз сөзүн жазып, Обонун Абаз Жайнаков агабыз мына Кыргыз эл артисти болгон обонун чыгарып, аны шөкөттөп туруп, Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова эжекебиз сонун кылып ырдап чыккан кезинде биз бала кезде дайым ушул радиодон эртең менен эрте жаңырып турчу эле да, керемет көз алдынан элестеп. Мына ошондой Кыргыздын жери дайыма керемет болуп тура берсин демекчибиз. Келиңиздер ошол Кыргыз жери деген чыгарманы ушу апалар менен жыйынтыктай да, кандай дейсиздер? Кыргыз элибиз бар болсун деген тилек менен ушул өр менен жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолукканча